Салту музыка жөнүндө кеп калатабыз. Мынакей алдыңкы мүнөттөрдө сонун кубулжуган кыргыз оондоруна, кылмыз күүлөрүнө дагы ортоктош болобуз. Азыр болсо студиябызга дагы бир салту музыканы алып жүрүүчү, элибиздин сыймы болгон кадырлуу коногубуз бар. Эл ырчысы эстебес тобунун солисти, маданияттын мыкты кызматкери, булбул үндүү Мээрим Карыпова эжекебиз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Кош келиңиз. Жакшы келип алдыңызбы маанайларыңыз? Башкача башталды окшойт. Эң сонун маанай менен сиздерден котту студияга келип калдым. Эң алгачкы жолу. Кубанычтамын. Кош келиптирсиз дагы жолу. Биз да кубанычтабыз көргөнүбүзгө. Ооба, эң сонун. Мээрим эже, салтуу музыка жумалыгы, буюрса 20 апрелде башталып, негизи эле ушул бүгүнкү ааламдашуу доорунда дейбизби, ар бир угармандын өз музыкасы бар мезгилде салтуу музыканы жайылтуу же болбосо сактап калуу максатында дал ушундай жумалыктар өтүп келет. Ооба, бул деген 2004-жылдан бери ушул иш-чаралар уюштурулуп келип атат. Албетте башында буга көп маани берилбеген эмес. Баягы кыргызда айтып коет эмеспи, өзүңдүн каада салтыңды, өзүңдүн баягы биздин ата-бабабыз алып келаткан биздин баалуулуктарыбызды сактасак, ошону кадырласак, биздин кыргыз деген атыбыз эч качан өчпөйт дегенде, ошого биздин баягы агаларыбыз, эжекелерибиз болгон аракеттерин жасап жүрүп, мынакей Кудайым буйруса 2016-жылдан бери ушул 25 апрель салтуу музыка күнү деп белгиленген мамлекет тарабынан. Анын сыңары ушул жумалык катары жылына ушул майрам катары кабыл алынып калды. Ошол ар бир жылы биздин Борлош бир тууган баягы салтуу музыкасын баалап барктаган биздин бир туугандар менен чогуу бирдикте ушул иш-чаралар уюштурулуп келип атат. Азыркы учурда мына бүгүн буга чейин ар кандай конкурстар өтүп келди. Ошо салтуу музыка боюнча, дастанчылык, өнөр айтуучулук, деги эле ошол аспапчылык боюнча алды билинип калды. Кудайым буйруса 25 күнү бизден ошо салтуу музыка күнүнүн гала концерти болот. Ошондо баягы байгелүү орундар белинет. Андан тышкары көптөгөн конференция, илимий конференциялар өтүп атат. Дагы Кудай буйруса сиздерге коноктор келсе керек, бул боюнча дагы көп маалыматтар айтылат. Коноктор келди, эң сонун. Демек, эл аралык деңгээлде масштабтуу өтүп атат. Маданий гана эмес, илимий дагы концерттер айтсак. Андан тышкары кино багыты боюнча дагы, ал жагынан дагы иш-чаралар уюштурулду. Эң сонун. Эми келиңиз, өзүңүзгө келсек, мынакей жакында эле концертиңизди берип, 2 күн жумурай журтубузга, күйөрмандарыңызга жакшы маанай тартууларыңыз дагы кандай жаңылыктар менен келип калдыңыз? Кудайга шүгүр, быйылкы жазды баягы эң сонун тосуп алдык. Концертибиз эң жакшы деңгээлде өтүп берди. Элибизден айлансак болот, жакшы күйөрмандарыбыз бар экен деп кубанып, сүйүнүп калдык. Ал эми жакын арада болсо, Кудайым буйруса, биздин улуттук филармониянын эл ырчысы эстебес тобу менен чогуу бирдикте 3 күнгө биздин президентибиздин жарлыгы быйыл айыл аймактарынын өнөктөрүү жылы дегенге байланыштуу биз дагы ошол тобубуз менен Кыргызстандын 4 бурчун кыдырып, эң алгачкы биздин концертибизди берекелүү Ош шаарынан баштадык. Ош шаарына 2 күн, жана Алай жергесине 1 күн. Болгон аракетибизди жумшап атабыз. Эң сонун маанайдагы концерт өтөт. Азил тамашалар аралашкан, өтө мааниси жагынан. Негизи эле сиздердин эл ырчысы эстебес тобунун концерттери өзгөчө өтөт. Ушундай бир, билбейм, глобалдуу аталыш менен кээде адамдарды ойго салчу аталыш менен чындыгында баягы кызыктырып, эмне жөндө деген бул концерт, табышмактуу концерт болгон. Биз ойлойбуз, эми биздин Ош шаарынын тургундары жашынакай келип, жакшы маанайда эс алып кетишет деп. Албетте, чындыгында. Биз болсо, эгер телекөрүүчүлөрдүн суроолору болсо, Мээрим айымга болгон калуу тилектер болсо, анда түз эфирге байланышка чыксаңыздар дагы болот. 56-56-72 сандары бериңиздер. Ооба, азыр болсо теле артында сизди көрүп отурган күйөрмандарыңызды бир жагымдуу маанайга бөлөп, комуздун үстүнөн бир жагымдуу чыгарма окусак. Салтуу музыка күндөрү деп атабыз. Анын сыңары ошол ата-бабаларыбыздан бери келаткан жакшы салтуу чыгармалардын бирин аткарып берейин. Абдырашыт Бердибаев деген бизде мыкты оончу, аткаруучу агабыз бар эле, атабыз бар эле. Ошол биздин атабыздын Түшүмдө деген бир жакшы чыгармасы бар. Ошол чыгармасын аткарып берейин.
birinde Suldi şamana dirilde Ayıldın al dili terin sayoy Taşıgan dayrına görüldü Özündü boyalıp kelatsam Koyçu hantem aldımdan açıktın Sıdırım sokuna şeymenen Samay çaçım senselet Canımda tolsama vuralı Canday жүргің еркелеп Жару кересін күгөңгү Қойчу қантем жаш балады Жалжалым есімде сенсің аңарадайым Есенсіз мені жеңеді Иіліп қолдына қарымадым Білегім бұшылы сезгені Қойчу қантем белестіні Бар болыңыз. Үніңіз өшпесін. Амалыңыз соның чарманы. Жалпы көрүүчүлөрүбүз дагы ойготтуңуз окшойт да ушундай бир шаңдуу үнүңүз менен анан Мээрим айым айтсаңыз бүгүнкү күндө чындыгында жогоруда да айтып өттүк ар бир угуучунун өзүнүн музыкасы бар да бирок фольклор музыканттарынын ушул эл ырчысы эстебес тобунун мен ушундай түшүнөм да сиздердин башкы максат башкы милдет азыркы жаш муунга ушул салттуу музыканы жеткирүү же болбосо түшүндүрүү жайылтуу ошол максатта дагы мен ойлойм сиздер жети дубанды кыдырып концерт берип атсаңыздар керек депчи. Ооба, бизде азыркы учурда тобубузда 14 адам. 14 адам биздин жетекчибиз кыргыздын баягы мыкты уулу, таланттуу уулу Алы Туткочев өзүңүздөр билгендей. Анан тобубузда ар бирөөсү айтып мындай бүтпөгөн мыкты таланттар, өзгөчө таланттар, иргелген таланттар, күлүктөр. Мен ошол агалармен, эжекелеримен, ини сиңдилеримен чогуу бирдикте ушул топту азыркы учурда иштеп турганыма өтө кубанып, сыймыктанам. Ошол ар бир айтып атпайсызбы, мыктылар деп. Ошол салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр ар бирөөсү. Ошо тандалганы мыктылары. Анан ар бирөөсү ошо салттуу музыка деп аспапчысы болобу, манасчысы болобу, дастанчысы болобу, өзүнүн баягы билими бар, өзүнүн бир топтогон багажы бар, мыкты. Ушунча билим алып туруп, андан ары өркүндөтөйүн, элге жеткизейин деген инсандар. Ошон үчүн биздин ар бир концерт бир дагы фонограммасы жок. Тандалган мыкты чыгармаларды жана элдин жүрөгүнөн орун тапкан, тарбиялаган мыкты чыгармалар жаңырат дайыма. Биздин ошол сиздер айтып аткандай максатыбыз элге ар бир чыгарманы мындай бузбай, жашнакай жеткирүү. Бирок Мээрим айым ошентсе дагы бүгүнкү күндө жок эмес да бул нерсе. Концерт десе эле элдин көңүл ачуусун биринчи орунга коюп, ошол эле салттуу музыканы алып жүрүүчүлөрдү, дастан айткан өнөрпоздордун билбейм баягыдан мурун эстрадалык программада концерттер дагы көп да. Анан сиздер концерт коюп жатканда байкайсыздар да, кимдер келет концерттерге? Жаш муундар келеби? Бир анализ жүргүзүп эликтеп көрдүңүздөр беле?
эле ушул нерсени? Биз башында баягы 2014-төн баштадык. Ушул ар бир жылы өзүнчө программа менен концерттерди уюштуруп. Биринчи жылдары мындай көп маани бербегендей ушундай кылып жүрүштү. Бирок баягы эмгек, талбай эмгек кылсаң, баягы көк болсоң деп коет го кыргызда, көк экенсиң деп коет. Ошол нерсеге тырышкандыктын аркасынан, эмгектин аркасынан азыркы учурда биз деген билесиздер, концертте билет сатуу, билетти өткөрүү, ошонун түйүшүгү эле канча, зал толуп. Биз өнөр адамдарына зал толуп, элдин баягы элдин көзүн көрүп турсак, биз ошондон бактылуу энергия алабыз да, бактылуу болобуз дегендей, залыбыз толо болсо. Ансыңары азыркы учурда биз эстебес тобу менен эч кандай андай кыйынчылыкты башыбыздан өткөрбөй, кайсы учур болбосун залыбыз толо болуп, аншлаг болгон учур болуп атат. Ал дагы эмнени айтат? Биз залды байкайбыз дайыма, улуу муун да бар, кичүү муун да бар. Азыркы учурда кызыккан, азыр эл таразы, эл сынчы дегенге жетип калдык. Жакшы музыканы дагы тандап уккан бар, баягы эми жаманы жок музыканын. Эстраданын дагы өзүнүн жакшы, эми анын дагы өз орду бар. Сүйүрмандар, күйөрмандары, ансар жаман деп айтпаш керек. Бардыгы профессионалдык деңгээлден, ар бир ырчынын, өнөр адамынын. Ансыңары бизде жаш муун да бар, улуу муун да бар, интеллигенция да бар, бизде карапайым эл да бар дегенде, ансыңары биз азыркы учурда мындай ал боюнча көп деле ойлондурбай калды. Биз кубануу менен ар бир нерсени кабыл алабыз. Жакшы. Мынакей салттуу музыка жумалыгына да көрүп атабыз. Жаш өнөрпөздөрүбүз, кичинекей таланттарыбыз да катышып атыптыр. Анан сизди стимулдуп, сизден өрнөк алам деген, сизге бир шакирт түшсөм деген дагы жаштардын саны жок эмес да. Шакирттериңиз барбы? Атайын сабак бересизби? Албетте, ал тууралуу жакшы сөздү козгодуңуз. Мен да азыр кубанып, бүгүн таңкы маанайымда ошондон болуш керек. Жакшы болгон. Ансыңары эң алгачкы мөмөсүн окуучуларымдын көрүп атам. Өзүңүздөр билгендей, Бөбүс Арабешин алиятында искусство университетинде, салттуу музыка жана фольклор факультетинде көптөн бери кызмат кылам. Ошол жерде мугалим болуп иштейм. Анан мыкты жакында өзүмдүн шакирттеримен түзүлгөн Мөлтүр тобу деген топ түзүлдү кыздардан. Ар бирөөсү тандалган, мыкты, бирок өтө баягы биринчи, экинчи курстун гана студенттеринен түзүлгөн топ болду. Ошол топтун ичинен эки кызым азыркы конкурстардын бирөөсү ырчылык боюнча, бирөө дастанчылык боюнча катышышты. Албетте биринчи, экинчи курсту жаштык кылат. Буга дагы баягы дарамети жеткен, өзүнүн духу жеткен, ар бирөөсүнүн деңгээли күчтүү. Бирок ошонун арасында дагы болгон аракетин жумшап, ушу конкурска катышты. Бир кызым ырчылык боюнча экинчи турга өттү, бирок үчүнчүгө бир аз эме болбой калды. Бирок мен ишенем, Кудайым буйруса, кыргыз эли дагы алардын аты жете турган мыкты күлүктөр, Кудайым буйруса. Ал эми бир кызым болсо экинчи орунду алды дастанчылык боюнча. Мөмөсүн берип аткан турбайбы? Кудайым буйруса, бул дагы биздин жаштарга стимул. Мындан ары дагы эмгек кылганга, мындан да аракет кылганга, ансыңары ошо салттуу музыканын уюштуруучуларына салттуу музыка деп ошо 2004 жылдан бери күйүп, ышып, жүгүрүп, баягы мамлекеттин жогорку баягы кызматтагы кайсылыгы жер болбосун, баягы аракетин кылган менин устатым, айтпасам болбойт. Бизден менин устатым эл артист кыргыздын мыкты кызы Роза Манованын көп эмгеги бар. Ансыңары эжекеме дагы жалпы уюштуруучуларга чоң терең ыраазычылыгын билгизем. Эң сонун. Мээрим эже, анда сиздин күйөрмандарыңыз, комуздун күйөрмандары дагы бир чыгарманы чыдамсыздык менен күтүп калышты болуш керек. Сөзсүз. Дагы бир керемет чыгарма. Ада месе Төлөш Тырдалиев деген агабыздын, композитор агабыздын Жылкычы келинге деген бир жакшы чыгармасы бар. Ошонун чыгармасын аткатып Элтирем асман көрүп, мен турдум бакта жөнөп, кашаттан чыкты бир келин, ey, aldına balаңы, aldına balаңы, жеңеке дедим бурулуп, аркенде үнүм улуп,
кайтарып жооп бергичең эй Торгашка турду жулунуп Торгашка турду жулунуп Атыңыз ким деп сурадым өткөрүп бир аз убагын айылга жүр деп көргөздүң эй адырдың кашка булагын адырдың кашка булагын барайымдан бой барайын барбай бир кантип калайын жайлоодо жүрүп сериктим эй кумардан толук канайын барайын кандай барайын барбай бир кантип калайын Үнүңүз өчпөсүн, баракелде. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз Мээрим эжем. Кубулжуган үнүңүз өчпөсүн, ар дайым буюрса, ош шаары жалпы ошол эл ырчысы эстебес тобунун күйөрмандары Мээрим эжекебиздин күйөрмандары буюрса алдыңкы күндөрү чоң бир программада концерт менен тосуп алышса болот турбайбы? Буюрса. Ош Мээрим эжебиз менен катар эле эл ырчысы эстебес тобундагы күтүңүздөр жагымдуу сонун керемет концерттен жолугушканча дейли дагы келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп керемет болгондорду арнап бергениңиз үчүн. Ал эми биз болсо короо кетирбей атайын 1 жылдыгыбыздан кийин New TV телеканалы Акмарал. Буюрса биздин түз эфирге чыкканыбызга 1 майда 1 жыл болот. Ошонун урматына келген конокторго ушундай бир жагымдуу белектерди тартуулайбыз. Чоң рахмат, бар болуңуздар, делайт брендтен атайын арзыбаган белегиңиз болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Маданияттын мыкты кызматкери, эл ырчысы эстебес тобунун солисти Мээрим Карыпова болду бизде конокто. Ал эми программабызды алдыны көздөй улантабыз. Бизден алыстабаңыздар.